Саламатсыздарбы? Урматтуу калайык калк, урматтуу Иманалы Айдарбеков айылынын тургундары, сиздерди баарыңыздарды бүгүнкү жогорку маареке менен жогорку кеңештин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан кызык коюуга уруксат этесиздер. Урматтуу агайын туугандар, мына биз азыр эле жогоруда тасмадан көрдүк. Иманалы Айдарбековдун баскан жолу, өтөлгөлүү өмүрү, эгемендүү бүгүнкү кыргыз мамлекетинин түптөөдөгү зор салымы мына бүгүнкү күндүн ачык натыйжасы, жыйынтыгы деп айтсак болот. Мына ушундай биздин кыргыздын мыкты уулдары, мекенчил уулдары өз кезегинде ошо 24-жылы Кара Кыргыз автономиясын түзүп, бүгүнкү кадыресе, бакубат, кубаттуу, бүткүл дүйнө тааныган кыргыз мамлекетинин, бүгүнкүндөгү Кыргыз Республикасынын бүгүнкүдөй бардык мамлекеттер сыяктуу толук кандуу эгемендүү мамлекет болушуна дал ушул Иманалы Айдарбеков өңдүү биздин мыкты азаматтардын эмгеги, биздин кийинки муунга дагы мекенчилдик сезимди козгоого, мамлекет үчүн, эл үчүн тикебизден тик туруп кызмат кылууга Иманалы Айдарбеков чоң үлгү деп айтсак болот. Биз жогорку кеңеш өткөн жылы ушул сталиндик репрессияга кабылган биздин бир нече ата бабаларыбыздын өз учурунда басма чатыгып, ошол кездеги бийликке каршы, мамлекеттүүлүккө каршы чыккан деген айыптар менен, куру жала менен караланып, соттолуп атылган биздин аталарыбызды актоо боюнча мыйзам кабыл алдык. Бул мыйзамдын автору ушул Жанар Акаев экөөбүз ушул мыйзамды иштеп чыктык. Жогорку кеңеш колдоп кабыл алып берди. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич кол койду. Бүгүнкү күндө ошол боюнча актоо иштери негизинде түзүлгөн комиссия иштеп атат. Мамлекеттик комиссия түздүк. Бүгүнкү күндө биздин бул жогорку кеңештин бүгүнкү 7-чакырылышынын эрдиги деп мен эсептейм. Бир нече ошол биздин сталиндик репрессияга туш болгон аталарыбыздын уулдары, неберелери, кыздары бизге абдан терең алкыштарын айтып, бүгүнкүгө чейин бүтө албай атат. Бул биз үчүн абдан сыймык. Биз ушуга чейин коркуп, этияттанып келдик. Ушул маселени ачык актоого эрк жеткен жок. Мына бүгүнкү бийлик биз ушуну жасадык. Бул мен ойлойм, бул өзүнчө тарых болуп кала берет. Ал эми Иманалы Айдарбековдун бүгүнкү ушул айылдагы айылга атын ыйгарылышы, стелланын ачылыш аземи, мен ойлойм бул Иманалы Айдарбековдун мындан кийинки өмүрүндөгү саясий жолундагы түбөлүктүүлүгүнүн бир белгиси деп ойлойм. Белгилүү акыныбыз Алы Токонбаев кезегинде айткан, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп. Мына ошол Иманалы Айдарбековдун эмгеги түбөлүк деген ушул. Түбөлүк эскериле берет. Бүгүн айылга аты ыйгарылат, буйруса дагы бир убакыттан кийин районго аты ыйгарылат, балким облуска аты ыйгарылат. Бул түбөлүк өчпөс жылдыздар ушинтип адамзаттын жашоосу, кыргыздын жашоосунда улана берет. Мен ойлойм, бул айылга ыйгарылып калуу менен Иманалы Айдарбековдун даражасы ушу менен токтоп калат деп мен айта албайм. Буйруса мындан да чоң аталыштар, мындан да чоң эмгектер дагы баса белгиленет, биздин мамлекетибиз тарабынан сөзсүз түрдө белгиленет. Анан эми бул жерде ушул Иманалы Айдарбековдун айылдаштары, жердештери, урпактары отурат. Мен айтат элем, ушул Иманалы Айдарбеков айылын өлкөбүздөгү эң үлгүлүү бардык жагынан, мейли маданий жагынан, мейли социалдык, экономикалык жактан бир үлгү тута турган мыкты ушул Иманалы Айдарбековдун даражасын түшүрбөгөн, атына заты жарашкан, эч качан бир айылдын аталышына шек келтирбеген, жалаң ийгиликтер коштогон, ырыс кешиктүү
үлгүлүү айыл болушуна тилектешмин. Урматтуу агайын туугандар, мына жогоруда тасмада белгиленди. Биздин урматтуу президентибиз ушул Кыргыздын 5 атасын, Кыргыз мамлекетинин түптөгөн аталар деп жарлык чыгарган. Бул жарлыктын негизинде дагы көп иштер аткарылат. Биз бардык ушул Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү деңгээлге чыгарган, кызмат кылган аталарыбызга дайым таазим этишибиз керек. Жакшы сөз бар. Өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр барталбайт деген. Андыктан биз дайым Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине эбегейсиз кызмат кылган маркум аталарыбызга дайым таазим этебиз. Арба кыразы болсун, бар болуңуздар.